Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 9 класстын окуучулары үчүн Кыргызстан тарыхынан сабагыбызды баштайбыз. Силер менен сабакта мен тарых, адам жана коом мугалими Мусаева Жеңишгүл Кусейиновна. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун жалкоолор эки өлүшөт, уктай берип бир өлөт, жана чындап өлүшөт деген учкул сөзүнө кайрылуу менен балдар силерди убакытты жана мүмкүнчүлүктү текке кетирбестен өз алдынча билимиңерди тереңдетип, эмгекчил болууга чакырып кетмекчимин. Азыр балдар өтүлгөн теманы эсибизге салып алалы. Кыргызстандан эң алгач Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон жоокер. А. Чолпонбай Төлөбердиев. Б. Дайыр Асанов. В. Дүйшөнкул Шопоков. Г. Николай Дмитриев. Кана балдар ойлонуп жооп бергиле. Келгиле балдар, жооп берген болсоңор текшерели. Мен силерге туура жооп бердиңер деп ишенем. Албетте туура жообу балдар Г варианты. Мындай жоопту берген окуучулар азаматсыңар. Кийинки суроого көңүл бургула. 28 панфиловчулар кайсы жерде эрдик көргөзүшкөн? А. СССРдин борбору Москваны коргоодо. Б. Белоруссиядагы Борисово шаарын коргоодо. В. Сталинграддын алдындагы салгылашууда. Кана балдар жооп берген болсоңор, жообуңарды текшерелик. Албетте балдар туура жообу А варианты деп жооп бергениңерге ишенем. Кийинки суроого көңүл бургула. Экономиканы согуштук нукка буруунун багыттарын аныктагыла. А. Согушка керектүү продукцияларды чыгарууга өтүү. Б. Көчүрүлүп келген ишканаларды жайгаштыруу. В. Күнүмдүк керектелүүчү товарларды чыгаруу. Г. Эмгек тартибине өзгөрүү киргизүү. Биринчи вариантында Б, В, Г, экинчи вариантында А, Б, В, Г, үчүнчү вариантында А, Б, Г, төртүнчү вариантында А, В, Г. Кана ойлонуп туура жооп берүү аракетин көрөбүз. Келгиле жообуңарды текшерип көрөлүк балдар. Албетте туура жообу үчүнчү варианты деп жооп берген окуучулар азаматсыңар. Эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар Кыргызстан 1945-1965 жылдарда. Бүгүнкү сабактан балдар силер Кыргызстандын согуштан кийинки жана хрущевдук жылдардагы экономикалык, саясий жана маданий абалын мүнөздөйсүңөр. Хрущевдун саясатынын башка республикалар сыяктуу Кыргызстанга тийгизген таасирин аныктайсыңар. Кыргызстан Компартиясынын жетекчиси Исхак Разаковдун саясий ишмердүүлүгүн талдайсыңар. СССРдин улуу ата мекендик согуштагы жеңиши Совет элинин, анын ичинде Кыргыз элинин жашоого болгон үмүтүн жандырып, элди кубанычка бөлөдү. Фашисттик баскынчыларды жеңип чыгуу, аларды жакшы жашоого жетүү мезгилин алып келди деген ишеним менен алдыга максаттуу карап, тынчтык турмушту калыбына келтирүү үчүн аракеттеништи. Тилекке каршы өлкөдө Совет элинин улуу жеңиштен күткөн үмүтү акталбагандай абал. Оор кырдаал кайрадан түзүлө баштады. Анткени өлкөдө саясий бийлик катаалдап, саясий жазалардын жаңы толкуну башталып, согуш учурунда начарлап калган акимчил буйрукчул система кайрадан чыңдала баштаган. Акимчил буйрукчул системанын чыңдалышы. Партиялык жетекчилик башкаруунун аскердик, акимчил кызым жасоо ыкмаларын колдонууга өткөн. Советтик жана чарбалык органдардын ишине кийлигишүү күч алган. Фашисттик туткундан бошотулган аскер туткундары кысымга туш болгон. Москваны коргоодо өлбөс өчпөс эрдик көргөзгөн жердешибиз Иван Добробабин ушундай оор абалга туш болуп, бардык орден медалдарынан, Советтер Союзунун баатыры наамынан ажыратылып, атайын лагерге айдалып, анын согушта көргөн азап тозогу, мекенди коргоодогу эрдиги эске алынбастан, анын ысымы 28 баатырдын катарынан өчүрүлүп, унутта калтырылган. 4-5 жылдык 1946 жылы башталып, Кыргыз СССРинин өнөр жайы толук бойдон тынчтык турмушка керектүү продукцияларды чыгарууга өткөн.
Заводдордо жана фабрикаларда 8 сааттык жумуш күнү, дем алыш күндөрү, отпускалар калыбына келтирилген. Милдеттүү түрдө нормадан ашыкча иштөө жоюлган. 1946 жылы августта Кыргыз ССР Жогорку Советинин 11 сессиясы жалпы союздук планга ылайык республиканын эл чарбасын 1946-1950 жылдары калыбына келтирүүнүн жана өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын кабыл алган. Өлкөдө согушта бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү 4-5 жылдыктын негизги милдети болгон. 4-5 жылдыкта түстүү металлургия, көмүр, нефть, машина куруу, өнөр жайлары өнүгүп, республиканын индустриялык дарамети кыйла көтөрүлгөн. 20-дан ашуун ири ишканалар эксплуатацияга берилген. Көптөгөн завод, фабрикалар реконструкцияланган. Өнөр жайында дүң продукция өндүрүү 1950 жылы 1940 жылга салыштырмалуу 4,2 эсеге, ал эми 1945 жылга салыштырмалуу 75,5%га жогорулаган. 1950 жылы Быстровка балыкчы темир жолу пайдаланууга берилген. Айыл кыштактагы абалды карасак, 1940 жылы республиканын айыл кыштактарында эмгектенген 196,7 миң эркектен 1946 жылы 66 миңден бир аз ашыгыраагы гана калган. Айыл чарбасынын техникалык жабдылышы 30 жылдардагы ошонун ортосундагыдай деңгээлге чейин ылдыйлаган. Колхоз-совхоздор мамлекетке айыл чарба продуктыларын 1933 жылы киргизилген баа боюнча, тактап айтканда рынок баасынан 10-12 эсе төмөнкү баада өткөрүүгө милдеттүү болгон. Мунун натыйжасында дыйкандар менен малчылардын эмгекке болгон кызыгуулары өтө төмөндөп кеткен. Айыл чарбасын башкарууда директивалык пландаштыруу, бюрократиялык буйрукчулдук өкүм сүргөн. Колхоз-совхоздордун ички чарбачылык ишине партиялык органдардын көзөмөлү күчөгөн. Колхоздордун башкармаларынын төрагалары колхозчулардын жалпы чогулушунда шайланбастан партиялык органдар тарабынан дайындалышкан. Жергиликтүү жетекчилер колхоздун мүлкүнө өзү билгендей ээлик кылып, кээде анын кожоюнуна айланып кеткен учурлар дагы болгон. Айыл жерлеринде калктын абалын карайлы. Колхозчунун жеке чарбасындагы мал мүлкүнө салык көп салынган. Айыл кыштактардын жашоочуларынын мал күтүп, жер жемиш өстүрүүсү пайдасыз болгон. Алар салыктан кутулуш үчүн короосундагы өсүп турган жемиш бактарын кыя башташкан. Дыйкан убактысынын көбүн коомдук эмгекке сарпташы керек болгон. Кээде колхозчуга эмгек акы берилбей калган. Колхозчуларга паспорт берилбегендиктен колхозчулар каалаган жагына бара алышкан эмес. Ошондой эле жумушка убактылуу жарамсыздыгы үчүн акчалай жардам, карылыгы үчүн пенсия төлөнүүчү эмес. Эми балдар маданияттын согуштан кийинки абалына кайрылалы. Согуштан кийин маданият чөйрөсү дагы чоң кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бул мезгилде эл чарбасын калыбына келтирүү жана өлкөнүн согуштук потенциалын көтөрүүгө негизги көңүл бурулуп, маданият тармагы экинчи планга жылдырылды. Ошого карабастан балдар, билим берүү жана илим тармагында алгылыктуу бир катар иштер жасалган. Билим берүү 1947 жылдан баштап 7 жылдык билим берүү жалпыга милдеттүү болуп калган. Орто мектептин жогорку класстарында жаштарды, өзгөчө кыргыз кыздарын окутуу жакшыра баштаган. 70тен ашык мектеп-интернаттары ачылып, 4,5 миң окуучу билим алган. Бардык облустук борборлордо орто мектептердин алдында кыргыз кыздары үчүн атайын интернаттар уюштурулган. Кечки жана сырттан окуу мектептеринин тармагы кеңейтилген. Орто мектептердин саны көбөйтүп, материалдык абалы жакшыра баштаган. Бул мезгилде атайын орто жана жогорку билим берүү дагы жакшырган. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык окуу жайы, Пржевальск, Ош, Жалалабад, 2 жылдык мугалимдер институттары жана башка бир катар атайын орто окуу жайлары алгачкы адистерин чыгара башташкан. 1951 жылы Фрунзе педагогикалык институтунун базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн. Илим жаатындагы ийгиликтерге токтолсок,
1954 СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалынын базасында Кыргыз СССРинин Илимдер Академиясы ачылган. Анын биринчи президенти болуп Иса Акунбаев шайланган. Академиянын биринчи курамына окумуштуулар Жамгырчинов, Акунбаев, Батманов, Юдахин, Юнусалиев, жазуучулардан Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков жана башка 27 адам кирген. Республиканын өз алдынча Илимдер Академиясынын ачылышы республиканын илим изилдөө ишинин өнүгүшүн тездеткен. Маданияттын өнүгүшү согуштан кийинки мезгилде кыргыз музыкасы, драмасы, көркөм сүрөт искусствосу дагы жаңы бийиктиктерге көтөрүлгөн. 50-жылдары жана 60-жылдардын башында республиканын маданияты жаңы баскычка өскөн. Опера жана балет республиканын борборундагы кыргыз, орус драма театрларынын сахналарында бир катар чыгармаларды чоң ийгиликтер менен коюшкан. Улуттук киноискусство алгачкы кадамдарды жасаган. Адабияттын өнүгүшү, кыргыз адабияты өнүгүп, Түгөлбай Сыдыкбековдун «Биздин замандын кишилери» романы СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Касымалы Баялиновдун, Жантөшевдин, Үмөталиевдин, Алыкул Осмоновдун чыгармалары жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Тоталитаризмдин маданиятка жана илимге жаңы чабуулу согуштан кийинки мезгилде интеллигенциянын айрым өкүлдөрү кайрадан куугунтуктала баштаган. 19-кылымдын экинчи жарымы, 20-кылымдын башындагы белгилүү акын Молдогулуштун эмгектери буржуазиялык улутчул делип аныкталып, аны изилдеген Саманчин, Байжиев, Бектенов репрессияга кабылган. Окумуштуулар Шүкүров, Сооронбаев, Карасаев кызматтарынан бошотулган. Алы Токонбаевдин «Кандуу жылдар» романы, Маликовдун «Балбай» деген поэмасы катуу сынга алынып, аларды окууга тыюу салынган. 1951 жылы партия менен Совет өкмөтүнүн башкы жетекчилигинин көрсөтмөсү менен элдердин улуттук эпостору дагы сынга алына баштаган. Кыргыз элинин руханий турмушунун туу чокусу болгон Манас эпосуна дагы элге каршы багытталган, динчил, эзүүчүлөрдүн кызыкчылыгын көздөгөн, согушту жактаган чыгарма катары тыюу салынат. Бирок кыргыз интеллигенциясы өздөрүнүн эпосу жөнүндөгү бул чечимге макул болгон эмес. Басма сөз бетиндеги көп айларга созулган талаш-тартыштардан кийин 1952 жылы июнь айында Фрунзе шаарында Манас эпосунун элдүүлүгү деген темада илимий конференция өткөрүлүп, Манас эпосу репрессиядан куткарылган. Эми балдар СССРде Хрущев бийликте турган мезгилдеги Кыргызстандын тарыхына кайрылалы. 1953 жылы Сталиндин көзү өткөндөн кийин Хрущевдун бийликке келиши менен бүткүл өлкө сыяктуу эле Кыргызстандын тарыхында дагы олуттуу окуя болуп өттү. Хрущевдун демилгеси жана түздөн түз жетекчилиги менен күнөөсүз жазаланган адамдардын ишин караган атайын комиссия иштей баштаган. Кыргызстандан дагы күнөөсүз жазаланган жана камакта жаткан миңдеген адамдар акталган. Түрмөлөрдө, лагерлерде камалып жаткандардын тирүү калгандары бошотулуп, алардын бардык укуктары калыбына келтирилген. Мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге коюлган саясий айыптоолор жалган жала болуп чыккан. Бирок бул иш ал жылдарда аягына чыгарылбай, 1961 жылы иш жүзүндө токтоп калган. Бул мезгилде Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясын Исхак Разаков жетектеп турган. Мамлекеттик ишмер Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда азыркы Баткен облусунун Лейлек районунда шахтердун үй-бүлөсүндө төрөлгөн. 8 жашында томолой жетим калып, Кожен шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги мектеп-интернатта билим алып, 1925-1929 жылдары Ташкенттеги Өзбек агартуу институтунда окуган. Ал эми 1931-1936 жылдары Москвада билимин уланткан. 1936-1941 жылдары Өзбекстанда жооптуу мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал эми 1945 жылы Кыргызстанга Кыргыз СССР элдик комиссарлыгын жетектөө үчүн жиберилген.
1950-1961 жылдары Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп эмгектенген. Ал мекенинде 16 жыл бою жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп, өлкөнүн экономикасына жана маданиятынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Эми балдар Исхак Разаковдун ишмердүүлүгү тууралуу видео материалга көңүл бургула. Разаков 1945 жылы Кыргызстан Министрлер Советинин төрагасы. 1950 жылы 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы болот. Ал мамлекетибизди башкарып турган учурда 1953 жылы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе-Ош автожолу курула баштаган. Андан сырткары чоң Чүй каналы, Орто Токой суу сактагычы, Күрпсай таш көмүр кестери курулган. Кадр бардыгын чечеттеген уран алдында өз кесибин мыкты билген билимдүү кадрларды даярдоого чоң көңүл бөлүнүп, натыйжада 1960 жылы республикада 8 жогорку окуу жайы жана 27 техникум, аларда окуган студенттердин саны 40 миңге чейин жеткен. Разаковдун түздөн-түз катышы менен 1954 жылы Илимдер академиясы ачылып, Кыргызстандын жаш окумуштууларынын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүлгөн. Разаковдун демилгеси менен өлкөдө 80 миңден ашуун окуучуларга бекер ысык тамак уюштурулган жана көпчүлүк мектеп окуу жайларда кыргыз тилинде сабак бериле баштаган. Бирок Исхак Разаковдун эли үчүн өзгөчөлөнгөн ишмердүүлүгү, элине болгон камкордугу Москвадагы жетекчилерге жаккан эмес. Ар кандай куру шылтоолор, далили жок фактыларга таянып 1961 жылы 9 майда Исхак Разаковду кызматынан бошотушкан. 50-жылдардын башында эл чарбасынын айыл чарба тармагында олуттуу көйгөйлөр пайда болуп, алгылыктуу алдыга жылуу байкалган жок. Башкаруунун буйрукчул акимчилик системасы, колхоз совхоздордун ишине майда чүйдөсүнө чейин кийлигишүүсү, айыл кыштактардагы башкаруунун демократиялык нормаларынын бузулушу, материалдык кызыктыруу принциптеринин бузулушу артта калуунун себептери болду. Эми балдар Хрущевдун реформалоо иштеринин Кыргызстандын айыл чарбасына тийгизген таасирин видеодон көргүлө. Өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө КПСС-БКнын сентябрь 1953 жылдагы пленуму маанилүү роль ойногон. Анда Хрущев ошол мезгил үчүн чоң мааниге ээ болгон сунуштарды киргизген. Пленумдун чечимдерине ылайык, айыл чарба продукцияларынын мамлекеттик сатып алуу баасы жогорулатылган. Эттин баасы 5,5 эсеге, сүт менен майдыкы 2 эсеге, дан эгиндеринин баасы 50%га көбөйгөн. Колхоздор мамлекетке болгон карыздарынан бошотулган. Айыл чарба салыгынын өлчөмү азайтылган. Мындан тышкары, колхозчулардын өздүк көмөкчү чарбаларын чектөө, андан алынган продукцияларды мамлекетке милдеттүү түрдө төктүрүү эрежелери алынып ташталган. Эми колхозчулар өздүк көмөкчү чарбаларынан алган продукцияларын базарда эркин сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Колхозчулардын эмгегин ай сайын же квартал сайын авансалоо жана колхоздогу эмгеги үчүн кошумча акы төлөө киргизилген. 1957 жылы Хрущевдун сунушу боюнча СССР Жогорку Совети эл чарба советтерин түзүү жана 10 өнөр жай министрлигин жоюу жөнүндө чечим кабыл алган. Ага ылайык эл чарба советтери түзүлүп, бир катар министрликтер жоюлган. Башкаруунун жаңы ыкмасына өтүү Кыргызстанда айрым бир оң натыйжаларды берген. Реформалардын натыйжасын карасак, сейрек кездешүүчү жана түстүү металлдарды өндүрүү боюнча 5 ишкана бириктирилип, Түштүк Кыргыз тоо-кен комбинаты түзүлгөн. Жыгачты кайра иштетүүчү ишканалар бирдиктүү Кыргыз мебель фирмасына бириктирилген. Анын натыйжасында 1960-1965 жылдардын аралыгында продукция 2 эсеге көбөйгөн. 50 жылдардын аягында, 60 жылдардын башында айыл чарбасында бир катар реформалар жүргүзүлгөн. МТСтер ремонттук техникалык станциялар болуп кайра түзүлүп, анын техникалары колхоздорго берилген. Ушул эле жылы экономикалык абалы начар 122 колхоздун 6 МТСтин базасында 39 совхоз уюштурулган. 1960 жылы
706 колхоздун ордуна ирилештирилген 304 колхоз жана 14 совхоз уюштурулган. Колхоздорду ирилештирүү буйрукчул акимчил кысым көрсөтүү менен жүргүзүлгөндүктөн айыл чарбасын көтөрө алган жок. Өлкөдөгү сталинчиликтен арылуу иш аракеттеринин жүрүшү руханий турмушка оң таасирин тийгизип, аны жандандырган. Кыргызстандын көркөм өнөрүнүн ишмерлери өздөрүнүн жетишкендиктерин 1958 жылы Москва шаарында өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын 2-10 күндүгүндө ийгиликтүү даңазалашкан. Тилекке каршы маданият ишмерлеринин чыгармачылыгына болгон саясий жетекчиликтин көзөмөлү мурдагыдай кала берген. Маданиятка кийлигишүү өлкөнүн саясий жетекчилиги мурдагыдай эле маданиятты чектен чыгарбай, акимчил буйрукчул идеологияга кызмат кылдыруу аракетин көрүшкөн. Жогору жактан келген көрсөтмөлөр боюнча Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин Молдо Кылыч менен Касым Тыныстановдун адабий чыгармаларына тыюу салуу жөнүндө токтому кабыл алынган. Билим берүү жаатында 1958 жылдан баштап 7 жылдык билим берүүнүн ордуна милдеттүү 8 жылдык билим берүү киргизилген. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитети менен Кыргыз СССР министрлер совети 1957 жылы 11 сентябрда республиканын мектеп окуучулары үчүн бекер эртең мененки ысык тамак уюштуруу жөнүндө токтом кабыл алган. 1958 жылы орус мектептеринде кыргыз тилин окутууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынган. 1958 жылы республиканын атайын орто жана жогорку окуу жайларында кыргыз жаштарынан адистерди даярдоону жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө токтому кабыл алынган. Бул токтомдо жогорку окуу жайлары менен техникумдарга кыргыз жаштарынан студенттерди кабыл алууну 60-70% жеткирүү каралган. 1960-1961 окуу жылында Кыргызстандын 8 жогорку жана 27 атайын орто окуу жайларында 22,2 миң студент окуган. Алардын 10,8 миңи жогорку окуу жайларынын студенттери болгон. Наристе балдарга кам көрүү Кыргыз СССР министрлер советинин 1958 жылдын 29 майындагы 223 номерлүү балдар арасында ооруну төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтому да кабыл алынган. Ошону менен бирге республикалык мамлекеттик бюджеттик каражаттан тежемел оорукчан балдарды 1 жашка чейин сүт аралашмасы менен бекер тамактандырууну уюштуруу үчүн 2 миллион сом бөлүп берүү каралган. Мындан сырткары балдардын саламаттыгын чыңдоо үчүн бир катар чаралардын тобу каралган. Республикалык жетекчилик тарабынан кабыл алынган жогоруда аталып өткөн токтомдор КПСС БКда мамлекеттик тартипти бузгандык, жердешчиликтин көрүнүшү катары бааланган. КПСС БКнын экинчи катчысы Фрол Романович Козлов республиканын жетекчилигине коркутуп, үркүтүп мамиле кылуу менен алардын өз укуктарын пайдаланууга болгон аракеттерине катуу каршылык көргөзүп, 1961 жылы май айында республиканын кадыр барктуу жана иш билги жетекчилери Исхак Разаков, Казы Дыйканбаев кызматтарынан бошотулган. Балдар, биз бүгүнкү сабакта согуштан кийин кайрадан акимчил буйрукчул система чыңдала баштап, ал 50-60 жылдардагы реформаларга карабастан экономикага жана маданиятка терс таасир тийгизгендигин мүнөздөп билдик. Хрущевдун кызматка келиши менен Кыргызстандын эл чарбасы, маданияты алдыга жылып, сталиндик репрессия курмандыктары актала баштагандыгын аныктай алдык. Исхак Разаковдун Кыргызстандын өз алдынчалыгын өнүктүрүү, укуктарын кеңейтүү үчүн көргөн аракеттери экономикалык өнүгүүнүн жана анын кызматтан алынышынын негизги себеби болгондугун билдик. Балдар, бүгүнкү темага байланыштуу документалдуу фильмдердин толук вариантын YouTube каналынан кошумча көрүп алсаңар болот. Ушуну менен балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызга бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта болгула.